Бул жыйындар залына чогулгандар айыл башчылары, участка жана квартал жетекчилери. Бир күндүк окууга келгендер ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын тагдыры, келечеги жана окуусу тууралуу мыйзамдарды үйрөнүштү. Алданып кетип аткандар канча болуп атат? Ал үчүн бул жерден ошого же турайтты баягы интернеттен чыгат Ленинградка, Петербургка ушундай жумушчулар керек дегенде миграционный служба бар бизде, Бишкекте. Жалабатта оштук болбосо да Бишкекте бар. Ошол жака кайрылып, жанакын текшериш керек. Булардын лицензиясы барбы, жокпу, ишенсек болобу, болбойбу? Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө мыйзамсыз миграциянын курмандыктары азая элек. Мунун айынан кулчулукка кабылгандар бар экени жана ал маалыматсыздыктын айынан жана чет өлкөгө расмий органдар аркылуу чыгышы керектиги жыйында айтылды. Социалдык педагогдор мигранттын чоң эне менен тайэненин колунда чоңойгон балдардын психологиясы жана тарбиясы таптакыр башкача болуп баратканын айтышат. Мисалы үчүн биздин мектепте 237 окуучу бар болсо, ошонун дээрлик жарымына жакынынын ата-энеси азыр миграцияда жүрөт. Алар көбү ата-энеси бири апасы кеткен, бири атасы кеткен, бири эки отен кеткен. Ошол көйгөйлөр бар биздин мектепте. Ошол мен мамлекет тарабынан ошол закон чыкса жок дегенде эки ата-эне кетпей, бири кетсе деген закон чыкса жакшы болот деп ойлойм. Мигрант ата-энелердин балдарынын документтери дагы чечилбеген көйгөй болууда. Маселен, Базар Коргон району боюнча 2019-жылы 90га жакын окуучу мектепти документи жок аяктаган. Мындан сырткары ички миграциянын айынан көчүп келгендерди каттоо, документ берүү кечеңдеп жатат. Учетубуз боюнча, акыркы маалымат боюнча биздин райондо 300гө тегерегинде ата-энелер миграциядан кайтып келишти. Ошондо баягы 1800дөн ашуун ата-эне миграцияда жүргөн болсо, бүгүнкү күндө 1500 тегерегинде болду да. Эми бул мен мындай так маалыматты айтпаганымдын себеби бул кошулуп алынып турат да. Эми ушул каттоого алынбай калгандар, ал деген мынакей ушул айдын ичинде кетип калгандар болушу мүмкүн. Же болбосо кайта келип калган болушу мүмкүн. Бирок ар бир айда ошол ар түрдүү кичине өзгөрүү болуп турат. Райондук администрациянын берген маалыматына караганда, Базар Коргон району боюнча соңку 9 ай ичинде 2000ге чукул ата-эне балдарын калтырып чет өлкөгө жумуш издеп кеткен. Алардын калтырган балдарынын саны 4000ден ашат. Окутуу семинарынан кийин айыл башчылары ар бир үйгө барып, миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарын каттоо жана кулчулукка кабылбаш үчүн мыйзамдуу иш алып барууну түшүндүрүү милдеттерин алышты. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.